Andalustun boşotуучусу Тарык ибн Зияд. О Родерих, бизге бир коом келди. Алар жердин жашоочуларыбы же асмандан түштүбү билбейбиз. Готтордун кол башчысы. Бул үммөт үчүн канчалаган улуу инсандарын чыгарган Түндүк Африка жери кандай гана сонун. Бул баатырыбыз үммөттүн эр жүрөктөрү чыкчуу мектепте эле болуп калган чөлдөгү бир улуу жерден келген ислам баатыры. Ал Андалусту бошоткон Тарык ибн Зияд. Андалус тууралуу айта берсе сөз көп. Ал укмуштуу окуяларга бай, ошол эле учурда кайгылуу эскерүүлөр да бар. Анын 800 жылдык тарыхы бар. Бул убакыт үммөттүн пайда болгондон берки замандын жарымынан көбүрөгү. Аллах Таала насип кылса, бул китепте Андалус тууралуу кезек-кезеги менен айтамын. Бул кайра келбес болуп өтүп кеткен нерсеге жаш төгүү үчүн эмес. Мен эч качан алдыма мындай максат койбоймун. Балким Андалустун тарыхы бирде көтөрүлсө, бирде түшүп тургандыгы үчүн үммөттүн жаштарына көтөрүлүү жана кулап калуу себептерин түшүндүрүүдө чоң себеп болор. Аллах Тааланын даанышмандыгы менен анын жерди башкаруу сүннөтү өзгөрбөстөн бекем турат. Эгер мусулмандардын өнүгүүсү жана жеңиштерге жетүүсү жөнүндө окуп, аны иш жүзүндө ашырсак, албетте жеңишке жетебиз. Ошондой эле биз жеңилүү жана кулап калуу себептерин окуп, андан алыс болсок, анда бул нерселер бизге келбейт. Ал эми Андалустун ислам цивилизациясын чагылдырган тарыхы теңдешсиз жалгыз өрнөк. Ал өзүнө өнүгүүнү, илим-билим жана чыдамкайлыкты сиңирип алган эле. Баатыр Тарык ибн Зияд араб болгон эмес. Ал тарыхта берберлер деген ат менен белгилүү болгон Амазик коомунан болгон. Акыйкатта бул Амазик уруусуна берберлер деген ысым римдиктер берген. Алар римдиктерден башкасынын баарын берберлер деп аташчу. Рим империясы менен согушкан германдык урууларды да римдиктер берберлер деп аташкан. Амазиктер ислам жана мусулмандар үчүн өздөрүн курман кылган улуу коом. Бул үммөттүн белгилүү аалымдары жана баатырлары мына ушул Амазик коомунан экенин көпчүлүк биле бербейт. Алардан Тарык ибн Зияд, Андалустун бошотуучусу, Аббас ибн Фирнас абада учууну ойлоп тапкан, Абдулла ибн Ясин, ал Мувариттер империясынын негиздөөчүсү, Юсуф ибн Ташфин, Заллакке согушунун баатыры, Абдул-Карим аль-Хаттаби, Марокконун баатыры, Алжирдин баатыры Муиз ибн Бадис жана башкалар. Эгер сен Амазик мусулмандарынан болсоң, анда сенин ата тегиң Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын динин коргогон улуу баатырлар экенин билип ал. Алар адамдардын арасындагы улутчулдукту билбеген улуу диндин баатырлары болгон. Жеңил ишеними, кынтыксыз шарияты менен өзүнө инсандык бактылуулукту түбөлүккө камтыган ислам дини кандай гана керемет. Эгер исламдын акыйкатын өзгөртпөстөн жана бурмалабастан билүү үчүн адамдардын өзүнө койсо, адамдар бул динге топ-топ болуп киришмек. Ошондуктан исламдын чыныгы жүзүн жаманатты кылуу тарыхты бурмалоочулордун эң эле зарыл иштеринен. Бул улуу дин алсыз калайык калкка таза жетип калса, залым падышалардын, тирандардын бийлигин том коруп салат. Тарык ибн Зияд Түндүк Африка эмири Муса ибн Нусайрдын бийлигине караштуу Мароккодогу Танжер шаарынын башчысы эле. Ошол учурда көпчүлүк амазиктер ислам дининен баш тарта башташат. Муса ибн Нусайр дароо эле мунун себеби алардын араб тилин билбегендиктери экенин түшүнүп, Шам жана Йемен өлкөлөрүнөн табийиндерди алып келип, амазиктерге араб тилин жана ислам шариятын жакшылап үйрөтүүнү суранат. Түшүндүрмө: табийиндер Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын колунан таалим-тарбия алгандар. Түшүндүрмөнүн аягы. Мына ошентип адамдар акырындык менен араб тилин да, исламдын жол жоболорун да үйрөнүп кетишет. Бирок Түндүк Африкада мусулмандарды тынчсыздандырган бир көйгөй бар эле. Рим кемелери анда-санда мусулмандарга кол салып өтүшчү. Ошондуктан мусулмандар күчтүү бир деңиз флотуна муктаж болуп турушкан. Ошондо Муса кемелерди жасап, оңдоп түзөп турчу.
Кайруан портун куруп баштайт. Мусулмандар ийгиликке жетүү себептерин аткара башташканда күтүүсүз бир окуя болот. Күндөрдүн биринде Танжеранын эмири Тарык ибн Зиядка Мароккодогу Сеута шаарынан бир кат келет. Ал учурда Сеутаны Юлиан аттуу бир христиан башкарат эле. Анын Флоринда аттуу келишкен бир сулуу кызы болгон. Атасы аны билим алуусу үчүн Андалустун сарайына жиберет. Бирок тилекке каршы ал жерде төңкөрүш болуп, Витицанын бийлиги кулап, анын ордуна залым Родерих келип, Сеутанын эмири Юлиандын кызын күч менен өзүнө алып алат. Ал болгон окуяны айтып, атасына кат жиберет. Юлиан мусулмандардын эртеби кечпи бир күн Сеутаны алуусун жакшы билген. Ошондуктан ал Тарык ибн Зиядка Андалусту залым Родерихтен Витицага кайтарып алып берүүлөрү үчүн Сеута шаарын бошотууга керектүү кемелерди берүүнү жана эч ким билбеген тоо аркылуу өтчү жолду көрсөтүүнү убада кылат. Чындыгында Тарык ибн Зияд көпчүлүк бөлүгүн амазиктер түзгөн 7000 жоокер менен деңиз аркылуу өтөт. Алар түштүгүндөгү готтордун базасына чабуул коюп, аларды талкалашат. Готтордун кол башчысы качып кетет да, алардын кимдер экенин байкоо үчүн түн жамынып келет. Мусулман аскерлеринин намаз окуп, роббилерине дуба кылып, көздөрүнө жаш алып, ыйык Куранды окуп жатышканын көрүп таң калып, көргөн көздөрүнө ишенбей, борбору Толеддодогу падышасы Родерихке кат жазат. О Родерих, бизге бир коом келди. Алар жердин жашоочуларыбы же асмандан түштүбү билбейбиз. Андан кийин Родерих заманбап жаңы куралдар менен куралданган 100 000 аскер менен келет. Ошондой эле мусулмандарды жеңгенден кийин алардын туткундарын байлап койчу жип даярдаганды да буйруйт. Ал учурда Тарык ибн Зияд эмир Мусадан жардамга аскер сураганда 5000 жоокер жиберет. Ошентип мусулмандардын аскеринин жалпы саны 12 000 жана алардын көпчүлүгү жөө аскерлер болгон. Ал эми алардын каршысында христиандардын аскери 100 000 эле. Салгылашуу 711-жылы 19-июлда Гвадалесте башталат. Бул салгылашуу Херес де ла Фронтера деген ат менен белгилүү. 3000 шейит жоготкон мусулмандар жеңишке жетишип, даярдап келген жибин колдон албай, залым падыша Родерих да өлтүрүлөт. Акыйкатта баатыр Тарык ибн Зияд тууралуу сөз өтө эле көп. Анын баарын айтып отурсак, аларды бул темага батыра албайбыз, бирок токтолуп өтө турган бир зарыл маселе бар. Биз аталарыбыздан, алар да аталарынан уккан бир сөз бар. Биз аны мектептерде да окуп, ал биз үчүн шек күмөнсүз чындыкка айланган. Ал сүзүп өткөн кемелерин өрттөп салып, жоокерлерине карап, артыңарда деңиз болсо, алдыңарда душман бар деген Тарык ибн Зиядтын сөзү. Бул тарых жагынан чындыкка жатпаган окуя. Ал тагыраагы 12 000 мусулман жоокеринен жеңилип калган 100 000 христиан жоокерлерин актоо үчүн ойлоп чыгарылган тарых бурмалоочулардын сөзү. Алардын айтуусу боюнча, мусулмандар бул согушта артка качып кете турган кемелери болбогондугу үчүн гана айласыздан согушушкан. Бирок ислам тарыхын жакшылап окуп чыкса, мусулмандар эч качан санынын көптүгү менен жеңген эмес. Мусулмандар салгылашууларынын көпчүлүгүн аз сандагы жоокерлери менен жеңип келишкен. Ошондой эле алардын бул айткандары эч бир ислам тарыхы жазылган негизги китептерде айтылган эмес. Бул Европа булактарынан келген сөз. Бул маселенин болот же болбойт экендиги тууралуу диний китептердин биринде да түшүндүрмө айтылган эмес. Тарык ибн Зияд тажрыйбалуу кол башчы кокустан жеңилип калууну да эске алган. Бул боло турган нерсе. Эгер ошондой болуп калса, алар кемелери менен мусулмандар жашаган башка материкке барып баш калкалап туруулары зарыл болот эле. Бул шариятта уруксат берилген нерсе. Мында эч кандай уялып кысылуу жок. Ал эми тарых бурмалоочулардын жалгандыгынын эң негизгиси, ал кемелерди Тарык ибн Зияд өрттөп салгандай, кемелер анын менчиги эмес эле. Ал кемелер жогоруда айтып өткөндөй Сеут шаарынын башчысы Юлианга тиешелүү болчу.
Ошондуктан сүзүп барган кемелерин өрттөп салган деген кабар тарых жагынан караганда да эч кандай чындыкка жатпайт. Салгылашуулар жана жеңиштер тууралуу сөз болуп жатканда Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнөн чыккан таланттуу бир кол башчы эске түшөт. Балким ал инсан тарыхындагы эң таланттуу кол башчыдыр. Бул араб аскер башчысы эч бир салгылашууда жеңилип көргөн эмес. Биз Араб жарым аралынан чыгып, Византия жана Персия империяларын талкалаган Курайш уруусунун эр жүрөгү жана Аллах Тааланын кынынан суурулган кылычы тууралуу сөз кылабыз. Кезектеги каарман